Бүгүн Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына таянсак, 2019-20 жаңы окуу жылына 156 миңден ашуун бала биринчи жолу мектеп босогосун аттады. Өлкө боюнча мектеп окуучуларынын жалпы саны 1 миллион 300 миң. Ал эми мектептердин саны 1265. Бүгүн мектептердин баарында салтанаттуу линейка өттү. Эртең 3-сентябрдан тарта окуу башталат. Бүгүн Чүй облусунун аймагында 700дөн ашык милиция кызматкери коомдук тартипти сактап турду. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы кабарлагандай, Дубан боюнча жалпысынан 350 окуу жайында билим байрамына карата ар кандай иш-чаралар өткөрүлөт. Мындан сырткары жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын инспекторлору жолдордо көзөмөлдөрдү күчөттү. Терең билим адамга кайрат, күч берет, жананын турмушун жеңилдетет. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Бишкек шаарындагы Газпром Кыргызстан мектептин жалпы билим берүүчү мектебинин ачылышында билдирди. Мамлекет башчысы окуучуларды билим күнү жана жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктады. Президент бул мектептин ачылышы Кыргызстан менен Орусиянын биргелешкен жемиштүү ишинин көрсөткүчү экенин баса белгиледи. Өз сөзүндө Сооронбай Жээнбеков Газпромдун биздин өлкөнүн экономикасына салган инвестициялык салымдарынын көлөмү 35 миллиард сом болгон эске салды. Президент ошондой эле Газпром балдарга программасынын алкагында Кыргызстандын бардык аймактарында 9 дене тарбия ден соолукту чыңдоо комплекстерин курган компаниянын социалдык жоопкерчиликтүүлүгүн баса белгиледи. Эске салсак, Газпром Кыргызстан мектеби Газпром балдарга долбоорунун алкагында курулуп, 960 окуучулук орунга эсептелген. Мектеп эң жаңы жабдуулар менен жабдылган жана окуу, административдик ашканасы бар чарбалык имарат жайларды, актылар залын, спорттук залды жана бассейндерди камтыйт. Мүмкүнчүлүгү чектелген 7 бала жалпы билим берүүчү мектепке которулууда. Чүй облусунун Красная Речка айылындагы балдар үйүндө тарбияланып жаткан мүмкүнчүлүгү чектелүү 7 бала Дмитриевка айылындагы жалпы билим берүүчү мектепке которулуп жатат. Бул туурасында Азаттык радиосуна Балдарды коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова маалымат берди. Буга чейин алар балдар үйүнөн алыс интернатта жашап келишкен. Мындан ары алар өз үйлөрүндө инклюзиялык негизде билим алышмакчы. Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарды үй бүлөгө кайтарып, коомго кошуу иштери өлкөдөгү балдар үйлөрү менен интернаттарды реформалоо программасынын алкагында ишке ашууда. Бүгүн 2-сентябрда 6-чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-сессиясынын ачылыш аземи болду. Төрага Дастанбек Жумабеков Жогорку Кеңештин кезектеги сессиясынын башталышы менен кесиптештерин куттуктады. Белгилей кетсек, Конституция жана мыйзамга ылайык парламенттин сессиясы сентябрь айынын 1-жумушчу күнүнөн башталып, кийинки жылдын июнь айынын акыркы жумушчу күнүнө чейин уланат. Бүгүн эле Жогорку Кеңештин комитетинде 70 айылды таза суу менен камсыз кылуу боюнча мыйзам долбоору колдоо тапты. Парламенттин бюджет жана финанс боюнча комитети Кыргызстан менен Ислам өнүктүрүү банкынын ортосундагы Баткен жана Талас облустарын суу менен камсыз кылууну жана санитарияны жакшыртуу долбоору боюнча насыялык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Ага ылайык аталган облустардын айылдарын таза суу менен камсыз кылуу максатында 20 миллион доллар көлөмүндө жеңилдетилген насыя берүүгө даяр. Насыя 30 жылдык мөөнөткө 1% үстөк менен берилет. Эгерде долбоор ишке ашырылса, 146 миң адам жашаган 70 айыл таза суу менен камсыз болот. Кыргыз тарапта 10 миллион доллар өлчөмдө каражат кошууга тийиш. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Жалал Абад облусундагы өзү туулган Акман айылына барды. Ал айылдаштары жана апасы менен жолугушту. Өмүрбек Текебаев айылдаштарынын колдоосуна ыраазычылык билдирип өттү. Мен 2 жыл 7 ай түрмөдө жатканда бир күндө өзүмдү жалгыз сезген жокмун. Анткени мен сиздердин колдооңуздарды сезип турдум. Акман гана эмес, өлкөнүн бардык региондорунан колдоолор болду. Андыктан мен эч чөккөн, сынган жокмун, деди Өмүрбек Текебаев. Белгилей кетсек, Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароого жөнөтүлүп, ал үй камагына чыгарылган.
Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев Садыр Жапаровдун иши боюнча башкы прокуратурага ачык кат жолдоду. Катта жеке өзүнүн барымтага алуу маселеси боюнча ага эч кандай доосу жок экенин, ал караколдо болгон эместигин жазган Садыр Жапаровду Кенжебек Жумабаевдин көрсөтмөсү боюнча эле 11 жыл 5 айга камап коюшту. Жумабековдун өзүн жалган көрсөтмө бергендиги үчүн 8 жылга эркинен ажыратышкан. Ал өзүнүн көрсөтмөсүндө барымтага алуу Жапаровдун буйругу менен болгонун, ошол учурда Жапаров менен телефон аркылуу байланышып жатканын айткан, дейт Каптагаев. Ошондой эле мурдагы губернатор Жумабаевдин 8 жылга кесилгенине карабастан эркиндикте жүргөнүн жазган. Буга байланыштуу Садыр Жапаровго козголгон кылмыш ишти дагы бир жолу карап чыгып, кошумча тергөө жүргүзүп, анда Кенжебек Жумабаевдин ролун кароону өтүнөм деп жазылат кайрылууда. Эске салсак, Садыр Жапаров 2013 жылдын 7 октябрында Каракол шаарында кумтөр боюнча нааразычылык акциясындагы баш аламандыкты уюштурууга күнөөлөнүп, камакка алынган. 2017 жылдын 2 августунда Жапаров 1 май райондук сотунун өкүмү менен барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 11 жыл 6 айга эркинене ажыратылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети коррупция менен күрөштөн өндүрүлгөн каражаттар топтолчу бирдиктүү эсепке 10 миллион сом которду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирет. УКМК коррупцияга каршы күрөшүү багытындагы ишмердүүлүгүнүн алкагында мамлекетке кайтарылган каражаттардын жалпы суммасы депозиттик эсептин ачылганынан бери 283 миллион 535 миң 391 сомду түзгөн. Бишкекте унаасына курал жарактарды салып жүргөн жаран кармалды. Бишкек шаардык ИИБнин маалыматына караганда 1 май райондук ИИБине Кыргызстан жарандарынын бири ага карата куралчан коркутуу болгону боюнча арыз жазган. Бул факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин бейбашчылык беренеси менен катталып, тергөө иштери башталган. 1 май райондук криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан көп узабай шектүү 1991 жылы туулган жаран кармалган. Анын унаасын текшерүү учурунда МААК өлкөсүндөгү аңчылык курал 51 даана ок дары, 7.62 калибр жана башка буюмдар чыккан. Тиешелүү экспертизалар дайындалды, тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстан менен Өзбекстан 30 августта жаңы 4 көзөмөл өткөрүү пунктун ачты. Бул туурасында Өзбекстандын Кунуз аталышындагы сайты билдирүүдө. Маалыматка караганда учурда жаңы Рештан, Кайтпас, Тул Отукчу, Ленбург, Апкан, Дивайрам, Бозатыр иштей баштады. Ошондой эле Кызыл Кыя чегара пунктунун иш убактысы узартылды. Мурун чегара пункту саат 07:00дөн 18:00га чейин иштеген болсо, азыр жаңы график боюнча 06:00дөн кечки 20:00га чейин түзүлдү. Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн Шарк таронулары 2019 эл аралык салттуу музыка сынагында Кыргызстан 1 орунду ээледи. Бул туурасында Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Сынак Өзбекстанда 2 жылда бир өткөрүлөт. Бул жолу 80ден ашуун мамлекеттен 300ден ашуун талант катышкан. Кыргызстандын атынан Каныбек Элеман жана Каныбеков Айбек катышып 1 орунду ээлешти. Алар Карамолдо Орозовдун Жаш Кербез, Нурак Абдрахмановдун Мезгил жаңырыгы, Атай Огунбаевдин Ак тамак, Көк тамак жана Борошевдин Кара өзгөй көйлөрүн аткарышкан. Эл аралык сынактын калыстар тобуна кыргыз эл артисти Роза Аманова да кирген. Кыргызстандык футболчу Иззат Ахметов Москванын ЦСКА клубунда алгачкы голун киргизди. 1 сентябрда Россиянын премьер-лигасынын 8-турунда ЦСКА клубу Арсенал клубуна каршы беттешип, жеңишке жетти. Анда 21 жаштагы Иззат Ахметов атаандашынын дарбазасына алгачкы голун киргизди. Бирок жаракатынан улам оюндун 88-мүнөтүндө алмаштырылды. Бул голу анын расмий оюнда киргизген алгачкы голу болду. Кыргызстанда төрөлгөн футболчу Иззат Ахметов Москванын ЦСКА клубунун жарым коргоочусу. Жаш футболчу 6 миллион еврого бааланып жатканын Трансфермер Факт порталы жазып чыккан. 2018 жылы июль айында аталган клубка өтүп, ошол учурда 400 миң еврого бааланган болчу. Ахметов 28 июль күнү Орусиянын Супер кубогунун ээси болгон. Ал эми 1 сентябрда Урал клубу менен өткөн оюнда топ өткөрүп берүү ыкмасы менен өзгөчөлөнүп, анын баасы 1 миллион еврого жеткен. 3 октябрь күнү Чемпиондор лигасында Ахметов мүчө болгон ЦСКА клубу Мадридтик Реалды 1-0 эсебинде жеңип алган. Бул көрсөткүч менен футболчунун наркына дагы 800 миң евро кошулган. 20 декабрга карата анын трансфердик наркы 6 миллион еврого бааланган. Мен Кыргызстанды сатып кеткен жокмун, тескерисинче өзүм төрөлгөн өлкөнү даңазалагым келет деген Ахметов.
2022 жылы өтө турган футбол боюнча дүйнө биринчилигине жана Азия кубогуна тандоо турунун алкагында 5 сентябрь күнү Кыргызстандын курамасы Тажикстан менен ойнойт. Кыргызстандын футбол федерациясынан билдиришкендей, беттеш Тажикстандын Борбор калаасы Душанбеде борбордук стадиондо болуп өтөт. Оюн саат Бишкек сааты боюнча 20:00 башталат. Чабуулчулар Абай Бополеев, Виталий Люкс, Эрнест Батырканов, Мирлан Мурзаев. Эскерте кетсек, тандоо турунун алкагында Кыргызстандын курамасы Тажикстан, Монголия, Мьянма, Япония менен оюн көрсөтөт. Кыргызстандын аймагында 2-3 сентябрь күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлөт деп билдирет Өзгөчө Кырдаалдар министринин басма сөз кызматы. Билдирүүгө ылайык мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин күтүлөт. Өлкө боюнча абанын температурасы төмөндөйт.